Ештеңе таппастан мына фотошоп кылып, bunun гражданствосы российский деп сүрөттөрдөн бери бир балбак салбак деген аттарды коюшуп, карбагышып деп бир аттар жазып, фотошоп кылып дагы чыгышты да. Ушундай тосулар болот экен да. Ушундай жаман атты болгонго. Бирок мен дайыма ушул суроо коюп коем да, ушул душмандык кылгандарга, ушундай жаман иштерге баргандардын тагдыры эмне болот экен? Келечеги кандай болот экен ушу бирөөгө оор казгандарга? Эми жетекчи болгондон кийин ар бирине теңеле бербейт экенсиң да. Силы армиялар десек болот баягы фейктерде көп мына социалдык тармакта отурган өзүнүн атын көрсөтпөй, сүрөтүн көрсөтпөй, башка бирөөнүн ушу аккаунттарды ачып алып, ошо фейктер мени жамандоого иштейди. Биринчи кандай? Бул окуган эмес, диплому жок деп чыгышты. Кийин болсо Россияда көбүрөөк жүрүп койгон экен деп айрыкча бул Бишкек шаарына барганда чыгарышкан ошол мезгилде. Азыр дагы мына кече 2-3 күндөн бери кичине талайдын колдоочусулары көбөйүп кетти окшойт. Азыр эми дагы фейк баягындай фотошопторду жасап отур. Бул Россиянын гражданины кара багышып, ал багышып деп бир нерсе фамилияларды коюп алып, Талайбек, Балайбек деп чыгарып алып, дагы ошо элдин мындай көңүлү менен айныккысы келип атат, ушундай күчтөрдү дагы иштей баштады да.